Assalamu alaikum, мекендештер, кыргызстандык жердештер. Мынакей эжекебиз былтыр 2020 жылы кайрылды эле. Өзү 2018 жылдан баштап ооруйт экен. Андан былтыр аракет кылышы 2020 жылы. Турция өлкөсүнө барып, операция кылабыз деп, өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда ковид оорусу башталып, Кыргызстан карантинге киргенде барыша албай калды эле. Кудай буйрса, азыр мынакей заманыбыз тынч болуп, азыр эми аракет кылышып атат. Андан бир туугандары 1 жыл колунан келишинче Бишкектен лечение кылдырып, операция кылдырып, ошол жакта карап турду. Тилекке каршы бул эженин оорусу бул жакта болбогондуктан, айыккан болбогондуктан ошого сыртка чет өлкөгө кетип атат. Ошого бардык ушу кимдер видеону көрсө, бардык мекендештерге кайрылуу өтөт элек. Колуңуздардан келишинче жардам берсеңиздер деп. Баарыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Кагылайын кыргыз элим. Силерден мен суранарым ушу жалгыз кызыма жардамыңарды аябагылачы. Жараткан Аллах ыраазы болсун силерден дагы ушу жалгыз кызым ушу ооруп 2 жылдан бери ооруп кыйналат. Операция кылдырдык эле ал дагы неме болбой, ушу Түркияга жөнөтөбүз деп не кылдык эле ал болбой былтырлары. Ковид болуп кетип барбай калды. Эми ушу быйыл барып кичине лечение алып келсин, дарыланып келсин деп суранып атабыз элдерден. Жарамдар жардамыңарды аябагылачы. Калай калкым, дүйнөдө жакшы адамдар көп, жакшы адамдар турган үчүн дүйнө жүзү туруп турат. Эгер жакшы адамдар болбосо, дүйнө жүзү аңтарылып кетет. Алла жараткан. Баарыңарга Алла ыраазы болсун. Жардамыңарды аябагыла суранам. Силерден суранам. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Тынчсыздарбы, амансыздарбы? Өзүңүздөр көрүп өткөндөй ушугу үй бүлөбүздө өтө оор күн болуп турат. Сиздер көрүп өткөндөй ушу эженин жалгыз кызы бар экен. Эженин дагы жалгыз кызы бар. Жалгыз бою энеге кыйын дегендей. Келиңиздер, багы көп түкүрсө көл болот дегендей. Урматтуу кыргыз элим, жардамыңыздардан аянбаңыздар. Кайдыгер карабаңыздар. Сиздер деле ушу видеонун алдында 50 сом Сбербанк болот. Тез аранын ичинде Турция өлкөсүнө баруусуна сиздер да себепчи болуңуздар. Ким канчалык көп салса жашоосуна ошончолук себепчи болуңуздар. Кайдыгер карабаңыздар, урматтуу мекендештер. Жардамыңыздардан аянбаңыздар. Урматтуу калай калк кыргыз элим, Алланын ыраазычылыгы үчүн сиздерден суранып кетебиз. Ушул жалгыз карындашым 3 жылдан бери ооруп кыйналат. Акыры айлабыз кеткенден Түркия менен сүйлөшүп, былтыр ковид болуп бара албай калдык эле. Быйыл аракет кылып баралы деп атабыз. Болгон тапкан ташыганыбызды былтыр ошо Бишкекте көбүрөөк сарптап алдык. Ошон үчүн кайдыгер карабаган инсандарга, колунда бар инсандар, Алланын ыраазысы үчүн ушу карындашыма каражат жагынан жардам берип коюшуңарды суранабыз. Бизге канчалык көп карасаңар, Алла Таалам силерге да ошончо көп ырыскы берсин. Тилегенибиз ушул. Биздин ушу жалгыз карындашыбызды биз катарыбызга кошуп алайлы. Жардам берип коюңуздар. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Биз ушу менин келинчегим болот Нургүл. 3 жылдан бери ооруйт. Ушу былтыр Түркияга жөнөтөбүз деп ковидке каршы жөнөтө албай калдык. Быйыл ошо жөнөтөбүз деген каражатыбызды ошо Бишкектен сарптап алдык эме кылып. Анан ушу быйыл ушу элге кыргыз элине муктаж болуп отурабыз. Буйруса эми ачылып калыптыр. Сиздердин жардамыңыздарга муктажбыз. Кайдыгер карабай 50 сом болсо да жардам берип койсуңуздар өтүнөбүз. Урматтуу кыргыз элим, көп түкүрсө көл болот дейт. Алла ыраазылыгы үчүн кайдыгер карабаңыздар.